икра салып атат. Да чабат там. Бул икрометте жүрөт да. Бакш. Это просто, да? Мына торт чыкты. Жана кошкамдын жардамы менен. Торду карайсың. Мына китайский торт. Жаңы салып жап-жаңы салынган торлор чыгып атат. Могу жаңы эле салынган тор. Себеби 2-3 саат мурда эле биздин балдар суучулдар 2 катер менен заливдин баарын кыдырып, баарын карап чыгышкан. Китайский торлор ушинтип тилип кетет. Чоңураак күчтүү болуп калса ушинтип икралары чачылып калып, түрүлөй эле икралары чачылып калган балыктарды кезиктиребиз. Бул тор примерно салынганына 1-2 саат эле болду. Эми элестетип эле күн бою жаткан сетке канча болуп кетти. Эркеги болуп эсептелинет экен. Карачы кандай суу. Ne vereyim? Груз салып ата. Чыгат. Чыкканыбызга 1 саат боло элек. Уже бир тор таптык. Ушу суучулдар кызматынын кызматкерлери түнкү рейдке чыгып келдик. Николаевский залив, Чистый заливке. Түнкү саат 3:30-да рейдти токтоттук. 500 дана метр тор. Кытай эмне деп коет? Китайский тор, синтетический тор табылды. Бул жерде болгон торлорду алып келип ушул жерге атайын биздин таштанды чогулта турган жай. Торлорду алып келип ушул жерге таштап, таштардын алдында ортосунан белинен кесип жараксыз кылабыз. Ошо бул жерде болсо бир 10 күндүк эме турат, могу берки четиндеги могу үймөк. Акыркы 10 күндүк чогулган результаттар. Торлор Кудайга шүгүр азайып калды, бирок такыр эле токтой элек. Тилекке каршы азыр ушу икромет башталып нерис болгондуктан балык кайнап, ушу түнкүсү балыкчылар көп чыгып атышат.